Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары. Капыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 37 сабак учактар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелерге токтолобуз, көңүл буруңуздар. Биринчи учактар, экинчи космонавттар, үчүнчү кыргызстандык учкучтар, төртүнчү учкучтун жабдуулары, бешинчи учкучу жок учактар. Биринчи учактар. Учактардын болгондугу жөнүндө байыркы кол жазмаларда биздин заманга чейин 3000 жылдыкта Колумбия, Египет, Индияда жазылган чиймелери берилген. Отто Лилиенталь 1891 жылы ал эми Германияда планер менен учкан, авиациянын пионери болгон. Экинчи космонавттар. Юрий Гагарин 1961 жылы, Ноэл 1969 жылы биринчи космонавттар болгон. Дүйнөдө 372ден ашуун, Россияда 88 космонавт бар. Ал эми Кытайда өнүгүп келаткан жаңы жаш мамлекеттерде да өздөрүнүн космоско чыккан. Биринчи Кытай бул Тайконваты. Ян Ливей 2003 жылы, биринчи Тайконват аял Лю Ян 2012 жылы, биринчи космостук турист Денис Тито 2006 жылы чыккан. Үчүнчү кыргызстандык учкучтар. Көңүл буруңуздар. Талгат Бегелдинов 305 жолу согуштук учуу жасаган, 2 жолу СП болгон. Лейлектен Сапар Ормошев 1941-1945 жылдары Ил-2 самолету менен учкан. Ош облусунун жалгыз учкучу болгон. Салижан Шарипов 1998-2004 жылдарда 2 жолу космоско учкан. Төртүнчү учкучтун жабдуулары. Космонавттын бою 175 сантиметр, чымыр денелүү, психологиялуу тең салмактуу, атайын тестирлөөдөн өткөн болот. Скафандр кийими ордунда болот. Ички абаны суутат. Аппараты бар, радиотелефону бар, зыяндуу нурлардан коргойт. Бешинчи учкучу жок учактар. Автоучакта учкучтун ордуна компьютер иштейт. Компьютер самолеттун учушуна, ылдамдыгына байкоо жүргүзөт. Белгиленген параметрден четтесе жөнгө салат. Зонд космостун алыскы аймактарына жиберилген адамсыз аппарат аны жерден туруп башкарып турат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.